Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жогорку кеңеш бүгүн биринчи окууда референдум тууралуу мыйзамды кабыл алды. Анын долбоорун 30 ноябрда депутат Акылбек Жапаров сунуштаган. Эл тандоосуна парламенттик же президенттик башкарууну каалайсызбы деген суроо коюлат. Президенттик тартип тандалса бүткүл аткаруу бийлигин президент башкарат жана ага толугу менен жооп берет. Алгач мындай демилгени апрелде депутат Курманкул Зулушев көтөрүп, референдумду 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоо менен кошо өткөрүүнү сунуштаган. Ноябрда Садыр Жапаров референдумга шайлоо партиялык тизме менен гана өткөрүлсүнбү же аралаш ыкма колдонулсунбу деген экинчи суроону да сунуштаган, бирок Акылбек Жапаровдун долбоорунда биринчиси гана калыптыр. Талкуу 3 декабрда өткөрүлгөн жана анда Дастан Бекешев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко сыяктуу депутаттар референдумга каршы чыккан, бирок аны жактаган депутаттар көпчүлүк түзгөндүктөн мыйзам долбоору колго салынууга жөнөтүлгөн. Бүгүн болсо добуш берүүнүн алдында Өмүрбек Текебаев фракциянын атынан сөз сүйлөйүн деди эле жыйынды алып барган вице-спикер Мирлан Бакиров ага андай мүмкүнчүлүк берген жок. Мага фракциянын атынан күн тартибиндеги маселелер каралар алдында 10 мүнөт убакыт беришиңизди сурайм. Урматтуу депутаттар, биз чечим кабыл алганбыз. Биринчи добуш берүүнү бүтүрүп, андан кийин күн тартибин кароо боюнча өтөбүз деп. Өзүңүз билесиз, фракциялар жыйында билдирүү жасаганга гарантияланган укугу бар. Сиз айтасыз, талкуу бүткөн деп. Мен талкууга катышайын деген жокмун. Ошондуктан сиз менин укугумду мындай фракциянын укугун чектебеңиз. Фракциянын лидери катарындагы сөздү сураганда ошол добуш менен чечилет, биринчиден регламент боюнча. Экинчиден күн тартибинин алдында деп айттыңыз. Биз добуш берүүнү бүтүрүп алып, күн тартибинин кароонун алдында сизге сөз беребиз. Ошондуктан бүгүн талкуу добуш берилип, мыйзам бекигенден кийин анын мааниси жок болуп калганда гана башталды. Маселе тиги же бул мыйзам долбоору талкууланып жатканда жана ага каршы жүйөлүк каршылык билдирүү мүмкүнчүлүгү барда депутаттар жыйында жок болуп чыгат. Кийин болсо талкуусу жок добуш берүү гана калганда жыйынтык чыкпай турган талкуу пайда болот. Добуш коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы. Макул. Комиссия. Каршы. Каршыны эсептеп коюңуздар. Дастан Далабаевич. Мурочкеш, комиссия иштеп атат, комиссия өзүнүн чечимин айтат. Тура. Мен айтып кеттим. Ким каршы болгон болсо кол көтөрүп, өзүнүн добуш берүү позициясын билдирсин. Дастан Далабаевич каршылыгын билдирди. Строк Евгения Григорьевна, Өмүрбек Чиркеш, Наталья Владимировна Никитенко, Рыскел Чыныбекович. Урматтуу депутаттар, чечим кабыл алынды. Өйдө жактан айтылган же айтылбаса дагы бийликке жага турган чечим гана кабыл алуу жагдайы жогорку кеңеште бүгүн эле пайда болгон жок. Жана андай көпчүлүк кандай болосун мыйзам же токтомду жактырып же тескерисинче аны четке кагып сала алат. Андай саясий ыкманын үлгүсүнө баарыбыз 80-жылдардын аягында Москвада СССР эл депутаттарынын курултайлары өткөндө күбө болгонбуз. Текебаев мен Атамекен фракциясы парламентаризмди мындан ары өнүктүрүү керек дейт. Алардын каршылаштары 10 жыл ичинде парламентаризм өзүн актаган жок. Ошондуктан президенттик башкарууга өтүүгө тийиш деген пикирде. Парламенттик башкарууну жактагандар чыныгы парламентаризм бизде болгон жок. Анткени кагазда жазылган бир болсо, чындыгында жүзөгө такыр башка ыкма ашырылды деп жооп берет. Анткени өлкөдө акыркы жылдары түзүлгөн абалды азыр күчтүү аткаруучу бийликсиз өзгөртүп оңдоо мүмкүн болбой калгандай сезилет. Коррупциячылар 10-жылы башталган парламентаризмден ашмалтайын чыгарып салды. Ошондуктан мындай абалда саясатчылар арасындагы ыдыраган ыркты либералдык тартип калыбына келтирип, коомду ынтымак орнотуунун ордуна аны ого бетер чачырата тургандай. Жаңы бийлик коомду ыкка келтире алабы же жокпу, ал такыр башка маселе. Ошондо саламаттыгыңыздар.